Жалпы 24 жылдан бeri окуп келе Эми жатасыз. ошондой болуп калат. Башкалар 10-15 жыл окуйт. Сиз эмнеге 24 жыл окууда жүрдүңүз? 5 жыл 10 жыл окуп эле келе бергенде анда жанагы бышпаган тамактай болуп калган болушу мүмкүн. Мисалы чет жакта окуганда каржы жагын кантип өздөштүрсө болот? Эми илим алам деген адам ушул бир аз акча топтоп анан илим албаса азыркы мезгилде кыйын. Сизде канча тонна китеп бар, канча тонна китеп окудуңуз? Эми азыр биздин ошо 8 тоннанын тегерегинде китебибиз бар. Жакында муфтий шайланды, жаңы муфтийбиз. Талапкерлик коюу ойдо болду. Кандай шарттарыңыз туура келген жок эгер койбосоңуз? Мен Аллахка ант ичип айта алам. Муфтийликке барууга, ал жерге документ тапшырууга менде кыпындай дагы ой болгон жок. Пайгамбарыбыздын убагында 40 күндүк, 3 күндүк дават жок дегендер бар экен. Буларга эмне дейсиз? 40 күндүк, 3 күндүк деген эреже кантип коюлган? Адамдар динден алыстап кеткендигине байланыштуу. Адамдарды ушул туура жолго чакырып, намазга чакыруу үчүн башталынган жол. Кандай адамга жаназа окулбайт? Адамдарга ушундай сүрөттү калтырабыз. Ушундай боло турган болсо жаназам окулбай калуу коркунучу бар экен деген коркунучту жүрөгүнө киргизүү үчүн. Ибадат кылганда кайсы нерселер фанатизмге кирет? Кайсы чекке чейин бул фанат эмес? Өтсөм фанат деген нерсе бир нерседен аша чаап кетүү. Динде аша чабууга тыюу салынган. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто кыргыз элине таанымал чоң устазыбыз Олжобай Алимбеков деген устаз келди. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум салам. Кош келипсиз. Аллахым разы болсун. Убакыт аз кезде бизге келишим бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Аллахым разы болсун чакырганыңыздарга. Мен сизди интервьюга чакыргандан кийин даярданып жатып бардык маалыматтарды караганга аракет кылдым. Сиздин өзүңүз тууралуу берген интервьюңуз жок экен. Биринчилерден болуп мен алып атамбы деп ойлоп жатам. Эмнеге интервью жок? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Эми негизи мен жаңы эле келдим да Кыргызстанга. Жаңы эле келдим. Эми мен дин чөйрөсүндө иштеп баштаганыма бир жылдын же болбосо жакшы үзгүлтүксүз кылганы бир жылга деле жете элек да. Анан эч ким үлгүрө элек го дейм да. Ал маселе боюнча эми баштап атабыз. Сабактарыбыз эми чыгып атат, элдерге аралашып эми баштадык. Ошол себептен мен билгенден сиз биринчи жолу. Мен сиздин суроо жооп сабактарыңызды көрүп отуруп, бир 2-3 адамдан суроо келди. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз, каяктан окудуңуз деген сыяктуу сизге кызыккандар бар экен. Биз бүгүн эфирде бир толук чоң көлөмдүү интервью жасап, ошолордун баарына жооп бергенге аракет кылабыз. Алгач туулган айылыңыз, бир үй бүлөңүз жөнүндө баштасак. Негизи мен Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Каракөл деген айылда төрөлгөнмүн. Каракөл деп бизде 2 Каракөл бар. Бул Каракөл шаарынан биз айтып аткан, мен айтып аткан, бул мен туулуп өскөн жер бул Каракөл айылы, Сузак районунда. Өтө кереметтүү тоонун башындагы көлү бар, жаңагы бар, алмасы төгүлүп, жер жемиши төгүлүп, ушундай бир бейиштей болгон жер. Ошол жерде 1979-жылы 8-сентябрда ошол жерде дүйнөгө келгенбиз. Атам Болуш деген аксакал, апам Калича деген. Апам ошол өткөнүнө бир 5 жылдын тегерегинде болуп калды. Атамдын өткөнүнө 2098 бул дүйнөдөн өттү. Анан 2000-жылдан ошол биз мектепти бүткөндөн кийин айылда эми ата-энебизге кызмат кылып ошол жерде туруп калдык. Анан атам өткөндөн кийин ошол илим жолум ошондон башталды да. Анан баягы кайдан жайдан бир аз сүрөлөрдү, Курандарды жаттаган экенбиз. Эми аксакалдарга кээде мечитке барып, анан баягы бизде кыргызда бар эмеспи, ата-эне өткөндө Куран окулмай. Анан мен ошо өзүм үйдүн эң кенжеси болгондуктан 2 эжем, 2 агам бар. Өзү негизи биз көп эле бир тууган болгонбуз. Азыр бул жашап аткандар ушу 2 агам бар, анан 2 эжем бар. Анан ошол үйдүн эң кенжеси болгондуктан анан баягы Куран окууга эл келди кетти дегенге Куран окуп отуруп ошол жерде ушул биздин өзүбүздүн эле туугандардын көзүнө түшүп калыппыз. Ошол жерде атамдын бир тууган иниси бар эле, Токтош эжем деп, ажы апа эле өтүп кетти, Кудайым өз рахматына алсын. Анан ал айтып калды, деди, баланы окутуш керек экен го, мындай кичине немеси бар экен, дин жагын окутпайлыкпы деген пикир мына ошондо келген.
Menin ilim joluma түшүм ошол эжем, atamдын карындашы себепчи болуп калып, анан биз мектепти бүткөндөн кийин ошо 99-2000 жылы анан ошол эжемдин сунушу менен Бишкектеги ал мезгилде Ислам институту болчу. Азирет Умар атындагы, анан ошол жердеги институтка келип окуп калдык анан. Анан эжемдин балдары, кыздары Бишкекте жашагандыктан эжем айтты ошол келип ошол жерде окусаң менин эжеңдердин үйүндө, агаңдардын, менин жээндерим болуп калат ошондо. Алардын үйүндө жашап окуйсуң деп ошентип ушул жерге келип биринчи илим жолубуз ошол 99-2000 жылы Бишкектеги Ислам институтуна келип окуп, анан биз эч нерсени билбейбиз. Анан жаңы келип окуп баштаганыбызда анан айтты, ушу араб тилин тамгалап үйрөнүш керек. Биз эми эч нерсе жок келгенбиз да. Анан ушул жерде центральный мечит, азыр борбордук мечитте Асан Ажы деген ошо биздин туугандардан болгон, азыр зам муфти болуп иштеп атат, Сыргабаев. Менин өкүл атам болот. Анан ошол кишинин колунда анан бир аз тамга үйрөндүк. Институтка тапшырып, институт эми сентябрда башталат, ага чейин тамга үйрөнүп турдук. Анан ошентип анан Ислам институтуна кирип, анан ошол жерде биринчи курстан анан илим алып баштадык. Анан биз келгенибизде өтө көп экен, ошол жылы окууга тапшыргандар. Анан эки группага бөлүндүк. Анан эки группага бөлүнгөндө ошол бир аз билими барлар, анан бизге окшогон жаңы тамганы үйрөнгөндөр барып, А-Б болуп экиге бөлүндүк. Анан ошол окууну баштаганыбызда эле кирип эле устаздарыбыз, агайларыбыз кирип эле арабча сабак берип эле, анан Мухтасарул Викая деген китебибиз бар, фик боюнча ошону келип доскага жазып эле түшүндүрүп эле кетип калды. Анан мен ойлонуп калдым, бул мындай эмени кантип окуйбуз биз? Биз али кошуп окуганды жакшы билбейбиз. Устаздар келип эле Мухтасарул Викаяны дуалга доскага жазып эле, аны кыргызча которуп чыгып кетти, эртең жооп бересиңер деп. Анан ошол мезгилде мага ушундай суроо келди, демек бул жерде окуу кыйын экен. Эч нерсени билбейбиз. Анан ошондо күнү түнү аракет кылып жүрүп, анан ошо биринчи курста араңдан зорго жетишип окудук. Анан экинчи курска барганда ошо жетишип, ошол экинчи курста старосталык даражага жетиштик, староста болуп калдык. Анан ошо экинчи, үчүнчү жыл ошентип анан Ислам институтунда ошентип окуп калдык. Андан кийин ошол биз 5-чи курска кирип атканыбызда, андан мурда 3-чү курстан эле менде суроо пайда болгондо, ал мезгилде устазыбыз Абдышкөр Дамыла Египет шаарынан окууну бүтүрүп келген эле. Ушундай оозунан сүйлөсө илим чачыраган ушундай улуу аалым болуп келди. Элдин бардыгы ушу Абдышкөр устаздай болуусу келип калышты. Анан ошондо түшүндүм, демек Кыргызстанда жүрсөң ал илимдүү болуу кыйын экен деген түшүнүккө келип, анан демек сыртка чыгыш керек деп анан Египетке даярданып баштадык. Бирок Кудайдын тагдыры экен, ошол эле мезгилде окууга документ тапшырып, ал жака ошол мезгилде биздин устазыбыз Абдышкөр Дамыла умрага кетип аткан мезгилде Меккедеги Умул Кура деген белгилүү университет бар. Ошол жерде 2 жылдык институт бар экен, тил боюнча. Ошол жака документ тапшырса болот экен, эгерде кабыл болуп калса чакырат экен деген кабарды угуп, анан ошо устазыбыз Абдышкөр Дамыладан ошол документ тапшырып, алып барып ошо умрага баргандан ошондон уламынан мен 5-чи курста окуп аткан мезгилде 2-чи курстун акырында жөнөткөн элем, 3 жыл деген 3 жылга жак 2,5 жылда анан ошол Меккедеги университеттен кабыл болунуп, анан ошол жерге барып 2 жыл ошол жерде окуп калдым. Ал жерде ошо Чубак ажы менен чогуу окуп калдык. Ал жерде мен барсам жападан жалгыз кыргыз Чубак ажы экен. Андан кийин ошол жерде 15 жылдай илим алдык. Андан кийин Иорданияга бардык. Иорданияда бир 5 жылга жакын илим алып анан келдик да. Эми кыскача анын баарын айтып атсак көп эми. Кыргызстанда 5 жыл окудуңуз. Эми 4-чү курсту бүтүрдүм да 5-чи курстун башында октябрда мен Меккеге аттанып кеттим. Меккеде 15 жыл окудуңуз. 15 жылга жакын дейлик. Иорданияда 5 жылга жакын. 5 жыл жакын. Жалпы 24 жылдан бери окуп келе Эми жатасыз. ошондой болуп калат. Ушул жерден бир суроо пайда болот. Башкалар 10-15 жыл окуйт, сиз эмнеге 24 жыл окууда жүрдүңүз? Бул эмне өзгөчөлүк көп окуганда? Себеби илим биз араб эмес болгондуктан биз арабчаны үйрөнүп, анан китептерди
түшүнүп, анан арабтарды, устаздардын сабактарын түшүнүп, китеп окуп калганга эле өзү 5-6-7 жыл кетет экен да. Анан ошентип анан биз эми баштагандан кийин анан баягы илимдин даамын татып калдык да. Илимди демек ошол болбой калганга чейин, качан ошол алыбыз жетпей калганга чейин окуш керек экен. Себеби илимди терең алып келбесеңиз, бул жакта кылган кызматыңыз дагы тузсуз болот да. Чала 5 жыл, 10 жыл окуп эле келе бергенде анда жанагы бышпаган тамактай болуп калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз көбүрөөк окуганга аракет кылып, буну бүткөндөн кийин дагы бир нерсеси башталды. Аны окушубуз керек экен, тиги устаздан окушубуз керек экен деп отуруп, ошол мен тынымсыз окудум ошол мезгилде. Анан ушундай бир неме күн узарып кетти, биз билбеген эле абалда. Эми ошол бир жападан жалгыз эле ушу устазыбыз Чубак ажы бир 7 жыл, 8 жыл окуп эле Кыргызстанга мындай чоң бир ачылыш жасай алды да. Болбосо бир 10 жылга жетпей окуп келгендердин жанагы бирдиги тез эле түгөнүп калат да. Чет жакта окуп жүргөндө бир кызыктуу окуядан бирди айтып берсеңиз, ошо окуп жүргөн кездерде. Анан эмнеге сиз Меккеден 15 жылдан кийин кеттиңиз? Ал жакта кала албай жүрөт көп адам. Биз ошол жерде 2 жылдык институтта окугандан кийин ал жакта дагы бир неме бар. Бир бөлүмдөн экинчи бөлүмгө өткөндө сөзсүз түрдө 1 жыл, 1,5 жыл күтүш керек. Себеби биздин ал жакта окуубузду ошол королдун чакыруусу менен атайын. Анан Умул Кура университети өзү кепилдикке алып окуткан да. Биздин стипендиябызды берип, жатаканабызды берип, анан ошол бир бөлүмдү бүтүп, экинчи бөлүмгө, мисалы үчүн институт бүтүп, университетте тапшырып атканда сөзсүз түрдө убакыт талап кылат ортосунда. Себеби ал билим министрлигинен ошол кепилдик алыш керек, бул баланы биз окутабыз деген. Андан кийин финансы министрлигинен ал жактан кабыл алуу болуш керек. Биз ушул балага стипендия берип, анан ушундай кылып окутабыз. Ошол себептен бир аз узап кеткенин себептери да бар. Бирок ошол эле мезгилде биз баягы ортодогу убакыттардан устаздардан, сырттагы ханафи устаздардан, устазыбыз Шейх Тарык Сардар Али, Шейх Саид Багдаш деген, Шейх Юсуф Тенда, Юсуф Канади деген чоң аалымдардан илим алдык, Ахмад Абдул Кайым деген. Эми ошол мезгилде Чубак ажы менен чогуу ушу 5 жылда ошол чогуу барып илим алдык да. Эми ал жакта ошол Кудайдын тагдыры менен ал жерден араб тил жана адеп боюнча бакалаврды бүтүргөндөн кийин диплом али деп коет, жогорку диплом деп бакалаврдан кийинки окуулардан шарият факультетине кирип, ал жерде окуп бүткөндөн кийин мен өзүм хадис жагын аябай жакшы көрчүм. Хадис илимди. Анан мен жаңы барган мезгилимде устазыбыз Чубак ажыдан кеңеш сураганбыз да, мен ушу хадис бөлүмүнө кирсем десем, жок, сен хадис бөлүмүнө кирбегин. Сен фиг окубасаң, хадис бөлүмүнө кирсең тез эле адашып кетесиң. Себеби хадисте көп мындай немелер бар. Хадис илимин окугандар тез эле жана Мазхаб кармабайбыз деген жолго түшүп кетет. Сен бир аз фиктан өзүңдүн ордуңду таап ал, андан кийин сага илим көрүнүп калгандан кийин хадис окуй бересиң деп. Анан бирок ошол эле мезгилде сыртта көптөгөн Абдул Кайым Синди, Шейх Адил, Шейх Мухаммад Саид Бухари деген чоң мухаддис аалымдардан хадис илимин сырттан окудук. Анан ошо магистратурага анан хадис бөлүмүнө тапшырып, эң жогорку балл менен өттүм. Хадис бөлүмүнө эң жогорку балл менен өттүм. Анан мага окууга кабыл болдуң деген кагаз беришти. Болгону убакыт келгенде анан сен окууңду баштайсың деген. Ошол жерден анан кичине бир проблема башталды. Көйгөй дейли. Себеби ошол биз ханафи мазхабын карманып окуп жүргөнгө мындай бир аз неме болду окшойт. Анан мени ошол кабыл алуудан баш тартуу деген сунуш келип калды университет тарабынан. Эми бул жалпы расмий эмес, баягы кабыл алуу бөлүмүндөгү. Анан себебин айтсак, себебин айтып бере албады. Анан биз өзү түшүндүк, демек кетишибиз керек экен деген. Анан себеби ошондон Иорданияга ошо окууга кабыл болгонумдан кийин. Анан ушул жерде бир кызык окуя. Анан мен университетке ошол киргенден кийин сен тиги окууң бир аз неме экен, сен окууңду токтотушуң керек дегендей мындай бир билдирүүлөр таркатылганда, ошол эле мезгилде менин келинчегим магистратурада фикх жана усул бөлүмүндө окуп аткан болчу. Ал жакта ошондой шарт бар, аялың окубаса, аялың менен кошуп жүрө бересиң.
Анан мен ошого таяндым дагы, келинчегим окуп атат. Келинчегим мен деп сырттагы шейхтарга, устаздарга кирип кеттим. Ижаза окуп ошол жака кирип кеттим. Анан арадан 1,5 жыл өтүп кеткен экен. Анан чубак ажым, кызыктуу окуя деп атасыз. Чубак ажым чалып калды. Олжеке каяктасың деп. Анан сабактамын. Сабактан чыккан болчумун. Сабактан азыр чыктым дедим. Десем, сен тиги окууга кабыл болупсуң го, магистратурага хадис жана анын илимдери бөлүмүнө сени 1 жылдан бери адамдар таппай жүрөт экен. Университетке барбай койгом да. Анан сиз каяктан билдиңиз? Десем, биз документ тапшырып атканда ошол анан Кыргызстандагы маалыматыңды жаз, номерди жаз дегенде, Кыргызстанда ким? Чубак ажы номерин жазып койгон. Анан ал Министерство образованиядан издеп жок. Анан элчиликке, Кыргызстандын элчилигине чалып, Кыргызстандын элчилигинен чубак ажыга байланышка чыккан экен. Ушундай бала бар экен го, окууга келбей, окууга кабыл болуптур, бирок документтерин алып келбей жүрөт. Анан бар деди. Сен бар, тиги окууга кабыл болуштур. Жана менинга бир аз буттосу болгондон кийин буну эч жерде айткан эмес элем негизичи. Азыр эми сиз сураганыңыздан чыгып кетет. Негизи айтпаш деле керек беле, мен билбейм. Анан şu унутулап деп атайын студенттердин иши боюнча алектенген жер бар. Ошол жерге чакырып атат. Барсам, сен каякта жүрөсүң деди. Сен окууга кабыл болуп бүт жактан сага неме чыккан. Сени таппай атабыз деди. Анан болду. Ошол мезгилде адашпасам январь айы болчу. 2018 бекен, эгер адашпасам. Анан январь айында анан айтты, ушундай окууга кабыл болдуң, сен сентябрдан баштап окууга киресиң деди. Анан мен айттым, сентябрга эмне кылам мен? Эки аякта бөлүм деп болот да, мисалы үчүн күзгү, анан кышкы, жайгы болупчу. А күзгүгө чейин эмнеге күтөм? Азыр эле кышкы семестрден кире бербейинби десем, жок, кирбейсиң деди. Анан келдим дагы, анан келинчегим менен кеңешип, ал окуусун таштап, мен окуусун таштап, анан окууну таштап Иорданияга өтүп кеттик. Ошол мезгилде Иорданияда биздин устазыбыз Салах Абул Хаж деген дүйнөгө эң белгилүү чоң аалым Ханафи мазхабында. Баягы Кыргызстанга Ханафи фикты жакшы билип келүү милдет болгондуктан, анан мен ошол жака, ошол кишиден дагы илим албасам, баягы чаңкоом камбагандай болуп калып, анан Иорданияга өтүп кеткенбиз. Ошол себептер ошол. Чет өлкөдө окуганда атайын бөлүмдөр бар экенин угуп жүрөбүз. Фикх бөлүмү, хадисти окуу, Куранды тафсирлөө деген сыяктуу. Жалпы канча бөлүм бар? Ушунда канчага бөлүнөт? Эми бөлүм бизде Жамият Уммул Кура университетинде бөлүмдөр аябай көп. Мындай светтик бөлүмдөр бар. Анан дини бөлүмдөн бул китап ва сунна деп коет, хадис жана тафсир окуган бөлүмү, анан фикх бөлүмү, анан тил бөлүмү. Ушундай 3 бөлүм бар. Анан дa'ва деп коет, ошол китап ва суннанын ичинде даават бөлүмү, элдерге даават. Анан Куран, анан хадис ошол бөлүмдүн ичинде. Фикх өзүнчө, анан хадис өзүнчө, анан тил. Хадис жана неменин ичинде. Күллияты китап ва суннанын ичинде. Меккеде, Иорданияда кошуп жалпы 20 жылга жакын окудуңуз. Азыр окуп бүттүбү же дагы деле окуп жатасызбы? Кыргызстанга биротолуу келдиңизби? Негизинен баягы пайгамбарыбыздын хадиси бар экен да, илим төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин алынат дегенчи. Ал мен илимди токтотуп койдум, болду, мен деген ал мындай али илимдин даамын тата элек адамдын сөзү да. Биз өлгүчөңдө окуйбуз негизи. Эми расмий жагын сурап аткан болсоңуз, расмий жагынан азыркы мезгилде Иордания мамлекетиндеги Улумул Исламия, Жамиятул Улумул Ислам бүткүл дүйнөлүк ислам илимдер университетинин Ханафи фикх бөлүмүнүн магистратурасын эмгек жазып атам. Азыр ушу 1-апрелде Кудайым буйрса ошол эмгегимди жактайм. Жалпы көрүүчүлөрдө ушундай суроо пайда болот. Мисалы чет жакта окуганда каржы жагын кантип өздөштүрсө болот? Балким кошумча жумуш болобу же толук мамлекет стипендия менен багалабы? Жаштарга кандай кеңеш бересиз? Кандай кылыш керек? Негизи илим алууда биз эми эртерээк барганыбызга 2003-2004-жылы немеге барган болсок, Саудияга, Мекке шаарына барган болсок, ал биз бүтүндөй өзүнүн кепилдигин алып чакырды да. Ал жерде биздин окуубузга жеңил болду, стипендия болду, жатакана берди дегендей. Бирок Иорданияга келип окуп баштаганыбыздан кийин бардык нерсе өзүбүздүн эсебибизден болду. Анан ошол кыйынчылык бар студенттердин, бизде анан Иорданиядагы окуу жайлардын бардыгы контракттык негизде.
Анан ошол каржылоо жагынан кыйналдык. Анан биздин ушул жакшы инсандар бар экен, ошолор ушу илим алып аткан экенсиң деп контрактыбызды төлөп берип, жашаган жерибизге акча тыйын салып, бул нерсеге ушу устазыбыз чубак ажынын дагы салымы чоң. Анан ошентип ошол жакта окуп калдык. Эми илим алам деген адам ушул бир аз акча топтоп анан илим албаса азыркы мезгилде кыйын. Саудиядагы окуу жайларга, Мекке, Мединага окууга өтүү кыйын. Бекер болгону менен. Египетте окуйм деген же Иорданияда окуйм деген адамдарга сөзсүз түрдө каржылык булагын дайындашы керек. Туугандар тарабынан же бир берешен кыргыздын жигиттери менен кеңешип анан окууга барыш керек. Ушунда расмий тарабынан окууну бүттүңүз негизинен. Эми магистратураны ошо жакында эми диплом алгандан кийин бүттүм деп айтсам туура болот. Ошондон кийин биротоло Кыргызстанда каласыз. Эми азыр деле Кыргызстандамын, мен барып эле неме жактап келем. Андан кийин докторантура бар. Анан биздин устазыбыз ошо Салах Абул Хадж, ошол Куллияты Фикл Ханафийдин деканы. Ал айтып, сен докторантураны окумасаң болбойт, мен сага уруксат бербейм деп атат. Убакыт көргөзөт го, эми бул жакта иштерибиз да көбөйүп кетти, сабактарыбыз башталып калды. Кайра 2 жылга Иорданияга барып окуу мен үчүн кыйын болуп турат азыр. Эми ошол күн келе берсинчи, дагы бир Кудайдын айтканы болор. Сырт жакта окуганда үй бүлөңүз менен, бала чака менен жүрдүңүз. Ооба. Уул кыздарыңыздан дин жолуна багыт алгандар барбы? Эми мен кечирээк үйлөнгөнгө менин балдарым жаш азыр. Эң чоң 16га чыгып атат. Мухаммад, Мунзир, Имран деген 3 уулум бар. Анан биз үй бүлөбүз менен окуганга байланыштуу, аялым дагы ошол мен окуган окуу жайлардын бардыгын окуп келди. Иорданияда дагы ошону окуду. Келинчегим мына 1 ай мурда барып ошол магистратура боюнча эмгегин жактап келдик. Февралдын 1-инде. Ошол университетте кыргыздардан биринчилерди, кыргыз аялдардан биринчи болуп, ошол эмгек жазды, 600 беттен турган китеп жазып, ошол университеттеги биздин бөлүмдөгү эң жакшы 3 эмгектин бири болуп эсептелди. Эми үй бүлөбүз ошондой диний үй бүлө. Балдарыбыз азыр жаш, мектепте окуп атышат, Куран жаттап атышат, үйрөнүп атышат дегендей. Эми келечекте окууларын бүтсө, ошо диний окуу жакка жол көргөзөбүз деп турабыз иншалла. Сиздин сабактарыңыздан көпчүлүк убакта ижаза жок, сабак бербегиле деп келесиз. Ижаза деген өзү эмне? Сизде канча ижаза бар? Ижаза деген нерсе бул илгертен келген ушул баягы диплом, университет деген нерселер бул академиялык окуу жайлар кийинчерээк чыкты да. Ошол академия ачылгандан бери адамдардан илимдүүлөрдүн чыгуусу азайды. Себеби университетке барып катталып келсе, келбесе жок, эптеп экзамен тапшырып, дипломду алып эле, анан мен бул университетти бүтүрүп келдим деп, адамдардын көзүнө диплом гана көрүнүп калды да. Бирок чыныгы илим берилбей калды. Ошол биз академиялык жакка өткөндөн бери илимдүүлөрдүн чыгуусу суздады. Бул ижаза деген бул ошол илгерки жол. Бул ошол ар бир устаздын астында отуруп бир китепти окуйсуз. Ошол китепти ошо бардыгын окуп чыккандан кийин, анан ушул китептен сен сабак бергенге акың бар деп, өзү ошол китептин ээсине жеткен чынжырча болот. Бул устаз өзүнүн устазын окуган. Ал өзүнүн устазын окуган. Ар бир устазы окуп бүткөндөн кийин ага уруксат берген сабак бергенге. Ошентип отуруп китептин ээсине барат. Мындайча айтканда, китептин ээси мен болсом, китепти жазгандан кийин мен өзүм окуучума окутам дагы, сага ушул китептен сабак бергенге уруксат деп колун жазып, печатын басып берем. Ал ошентип отуруп уланып келет да. Бул эмне себептен ижазага көбүрөөк басым жасап атабыз? Себеби адамдар ошол устаздын астында отуруп, устаз ошол китепти жазган адамдын максатын түшүнүү да. Себеби ал өзүнүн шакиртине үйрөткөн, ал ошентип отуруп бизге жетип келди да. Анан ошол устаздын астында бүткөнүңүздөн кийин сен ушул китепти менден окудуң, сага ижаза берем деп анан ижаза берет, ал ошол чынжырча менен. Бул деген нерсе баягы биздин илимибиздин ата теги деген сөз да. Азыр эми ушундай абал болуп атат да, адамдар бир аз арабча үйрөнгөндөн кийин эле барып базардан жакшы китеп сатып алат да, анан кийин айтып берет. Анан ал жерде Ханафи мазхабка туура келгени бар, туура келбегени бар, китеп көп. Бирок ошол ижаза деген нерсе биз илимди алып, аманат кылып, элге ошол так илимди жеткизүүнүн бирден бир жолу да. Эгер адамдар бардыгы ушул ижаза менен илим ала турган болсо, демек илимине кепилдик болот деген
маселе. Биздин устазыбыз Чубак ажы бул нерсени ошо Чубак ажы баштаган. Ошол келип мен көчөдөн илим алган эмесмин мен. Менин ата теги бар, мындай кагаздарым бар. Ошол кагаздын негизинде анан илим берем деп. Ал диплом башка. Диплом бул саясий диплом. Ал эми чыныгы илимий диплом бул ижаза деп аталынат. Анан эми ижазаларыбыз көп эми. Өзүнчө бир мүмкүнчүлүк болсо анан кийин аны неме кылабыз. Эми кээ бирки адамдар, менин бир Умар деген акем бар. Эмне сен тиги телевизорго чыгып алып эле менин ижазаларым бар деп эле көргөзүп эле мынтип мактанып атасың деп калды. Жок, байке андай эмес, мактанган жокпуз. Негизи илимди баягы илгерки жолго, өзүнүн нугуна салалы деп гана ошону көргөзүп адамдарга ошо бир багыт берип атабыз. Буну Чубак устазыбыз баштаган, ошону биз улантып, анан барып анан адамдар бирөөдөн илим алганда, сизден илим алайын, жакшы, ижазаңыз барбы десе, ижазасы бар болсо илим алат, ижазасы жок болсо анда бул жөн эле китептен илим алган неме экен деп, баягы чыныгы жолдон эмес экендигин билиш үчүн гана ушул жолдорду баштап атабыз. Эми азыр устазым Мухаммад Саид Бухари, эми устазым көп. Азыр мен балдарым, азыр менин устаздарымдын жанагы немесин жанагында чынжырча деп коем, деп немелер чыгарат го. Бутакчаларын чыгарып атат, кайсы устаздан кайсы китептерди алганбыз деп. 500дөн ашык ижаза бар. Устаздар мынча тонна китеп окуду, мындай деген сөздөр чыгып калат. Сизде канча тонна китеп бар, канча тонна китеп окудуңуз? Бул кантип өлчөнөт негизи? Мисалы ушунча тонна дегенде ошонун баарын бирден баракта окуп чыгабы же кандай ушул? Негизи ушул бул тонна деген, китеп деген маселе бул да Чубак устазыбыздан кийин башталды да. Чубак устазыбыз келгенде ошо 8 тонна, 7 тонна, 9 тонна китеби бар экен деп. Ошол китеп алуу, китеп менен байлануу, ар бир илимиңизди китепке кайтаруу бул чыныгы илимдин белгиси да. Ушул жерде бир окуяны айта кетейин. Мен Меккеге барганымда Чубак ажым не деди? Чубак ажым бир маселени сурайм да, сурасам бир жолу, эки жолу жооп берди. Анан кайра сурасам, анан эртеси китеп көтөрүп келди. Китеп көтөрүп келди, астыма койду. Могу китептин ичинде, ушуну таап ал dedi. Анан мен таба албайм десем, тап изде dedi. Анан жаңы барганбыз, колдон келишинче бир тапканга аракет кылдык, кээ бирин таба албадык. Анан ошондо айтты, ошол китеп сатып алыш керек, анан китептен окуш керек. Анан бир устаздан сабак болсо китеп сатып аласың. Ал китеп окуганыңызда, ал китеп дагы бир китепке сизди эмне кылат? Багыттайт. Могу китепте кеңирээк жазылган. Ал китепти аласың. Ошентип анан китеп топтоо, анан китеп жыюу деген ошондон башталган. Анан бул жерде ошолундай канча миң тонна китеп окуптур деген сөз да бир аз аша чабылып айтылып калып атат да. Эми адам бизде ушунча тонна китеп бар, бирок анын мүмкүн азын эле окудук, бирок көп кайрылабыз. Кээ бирки китептер бар, алар мындай энциклопедия сыяктуу да, 60 том, 100 томдук китептер бар. Анын ошол эмнеге муктаж болсоң барып караш үчүн китептер бар. Эми азыр биздин ошо 8 тоннанын тегерегинде китебиз бар. 8 тонна китептин ичине керек нерселер болуп калганда, баарына негизинен кайрылып чыккансыз ар бир китепке. Керек нерсесин кайрылып турасыздар. Бирок бирден баракта окуйт деген сөз эмес да бул. Бирден баракта окуп кыйын да. Бирок ошол 8 тонна эмне жөнүндө жазылгандыгы жөнүндө бизде маалымат бар да. Ал кандай болот? Эми бирөөлөр таң калбасын да. Бул китепти барып туруп эле акчаң менен 8 тонна китепти сатып алган эмеспиз да. Биз ошол 15 жылдын, 20 жылдын убагында сатып алынган китептер да. Анан ар бир китепти сатып алгандан кийин ал китеп боюнча 1 жума, 2 жума, 1 ай таанышып чыгабыз да. Карайбыз, эмне темалар бар, кандай мазмунун окуйбуз, кириш сөзүн окуйбуз. Анан ал китепте эмне бар экендигин билип, анан тизип коебуз. Качан биз бир нерсеге муктаж болгонубузда билебиз кайсыл китепте экендигин. Анан ошол китептерге кайтабыз. Анан ошол жердеги маселе. Эмне себептен Чубак устазыбыздын бүтүндөй суроолорго жооп берип кыйын болду да. Себеби анын китеби көп эле да. Себеби анын үйүндө бүтүндөй аалам, бүтүндөй тарыхта аалымдар Чубак устаздын үйүндө болчу да. Анын китеби бар деген нерсе ошол аалым анын үйүндө да. Демек каалаган аалымынан маселени сурап алган да. Биз аалымдан сураш, китептерин издеп тапканды үйрөнгөнүбүз ошол аалымдан маселени таап алып. Мисалы үчүн суроо жооп деп устаздар, адамдар Чубак ажыдан маселе сурап атпады беле. Себеби алар сурап атат,
Биз барып тиги китептерден сурайбыз да. Ошентип элдерге кызмат кылуу ушунун чегинен. Сиздин сабактарыңызды мен көрүп отурганда бирөө суроо бергенде мен орусчага эдинсам жок деп тамашалап суроону окуган жоксуз. Жалпы канча тил билесиз? Негизи эми биздин орус тилибиз баягы өтө мындай неме эмес, эми түшүнүп неме кылабыз, баягы сүйлөгөндө бир аз чындыгында кыйналабыз. Анан араб тилин билебиз, кыргыз тили ушул. Сиз жаңы суроо жооп сабактарын баштаганда интернет аркылуу биз көрүп баштадык. Алгач Насат медиадан чыктыңыз. Мгм. Кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин Имам Сарахти деген каналдан чыктыңыз. Мгм. Азыр Олжобай Алимбеков деген каналдан чыгып жатасыз. Биз андан да көрүп жатабыз. Эмнеге 3 канал? Көбүнчө устаздар бир канал менен чыгышат. Негизинен мен жаңы келген мезгилде мен 6 айга жакын сабагымды суроо жооп кылган эмесмин. Себеби мен суроо жооп маселесинде бир аз жактырбаган маселем бар. Себеби канчалык суроолорго көп жооп берген сайын сиздин мойнуңузга милдеттемелер, жоопкерчилик канча деген адамдарга жаңы маселелер бар. Ошолорго жооп берген сайын адамга жоопкерчилик кайра эме жүктөлүп баштайт. Ошого чубак устазыбыз баардык нерсени сүйлөп бүттү. Эми мен жөн эле сабак кылайын деп мен 6 айга жакын суроо жооп кылган эмесмин. Анан кийин бир мезгилдер келди, сабактагылар сурап баштады, кагаз жазып берип башташты. Суроо сурасак суроо жооп бериши. Эми башка деле устаздар бар. Эми ар бир устаздын өзүнүн жолу, өзүнүн методикасы болот экен да суроого жооп берүүдө. Кээ устаздарыбыз бар, суроолорго жооп берип атат. Максат устаз жооп берип атат, жана башкалар жооп берип атат. Бирок баягы адамдарда дагы талап бар экен да, бир устаз жетишпейт. Анан кеңешип көрдүк, анан ошондон улам анан суроо жооп маселеси ачылып калды. Эмесе менин эң корккон нерсем бул суроо жооп маселеси эле. Бирок эми баягы аманат мойнубузда бар. Элге айтышыбыз керек. Аны сабак берүү менен анын бардыгын айтып берүү кыйын экен. Анан ошол эле мезгилде адамдарда дайыма суроо күндөн күнгө туулуп турат экен. Кээ бирки суроолор бар, ошо чубак устазыбызга берилбей калган суроолор бар экен. Кээ бирки суроолор бар, ошонун мезгилинде эле берилген суроо, себеби ал кечирээк намаз окуп, чубак устаздын сөзүн укпай калгандар бар экен. Анан ошондон улам суроо жооп маселесине чыгып калдык. Эми кээ бирде ошо бизге мындай сөздөр айтылып атат да, суроо жооп кылбай эле жөн эле сабак кыла берсеңер дегендей. Эми биз деле ошону каалайт элек, бирок ошого муктаждык бар болгондуктан биздин өзүбүздүн мойнубузда ушундай милдет бар. Канча деген илим алганбыз, аздыр көптүр. Ошону элге жеткизүүдө бул эң жакшы жол суроо жооп экен да, адамдардын көйгөйүн чечүү. Анан кайсы каналдан чыгып баштадыңыз деген, эмне себептен 3 каналдан дегенсиз. Эми мен жаңы келген мезгилде менде эч нерсе жок. Мени эч ким тааныбайт. Анан ошол мезгилде чубак устазды тартып жүргөн Улан деген жигит досубуз, машалла. Ошол киши ушу мен тартайын сабактарыңызды деп, Насаат медиа мен сабактарым тартылып баштады. Эми Насаат медиада сабактар аябай көп. Максат ажыны тартат, Идрис Искендер ажыны тартат дегендей, чубак ажымдын өзүнүн сабактары чыгып турат. Анан баягы ошол эле параллельно ошол мезгилде анан Саракси дагы анан биз бул жерде сабак кылганга анан Саракси да тартып баштады параллельно эле. Анан ал жактан да сабактарыбыз чыгып баштады. Анан бизге баягы бүгүн болгон сабакты кайра эртең кайталап угабыз деген адамдар көп суроолор берип баштады. Эмне себептен? Себеби Насаат медиада баягы убакыт талап кылат, ал тазалап, карап, кыркып чыгаргычаңды бир аз убакыт болот. Анан кийин Улан устаз менен сүйлөшүп, эмне кылабыз дегенде, сиз дагы өзүңүз бир камера алып, өзүңүз дагы тартып, сиз дагы бир тараптан чыгарып бербесек жетишпейт экенбиз деп анан ошол пикирден улам анан мен өзүмдүн каналым ачылып калды. Ошого биздин Чыңгыз деген бир тууган досубуз бар. Ини достордон Нургазы, Асек деген, Аллах таалам өмүрлөрүн узун кылсын, ошолордун жардамы менен анан ошол аппаратура алынып, анан кийин биздин өзүбүздүн сабактар дагы эки жактан чыгып, үч жактан чыгып атат да эми. Баягы адамдар кайсыл жактан мүмкүнчүлүгү болсо ошол жактан укса, ошол. Эмесе өзүм канча тартса тарта берсин. Биздин үнүбүз элибизге жетсе болду, кандай болсо да. Азыр Кыргызстанда жылдан жылга салыштырмалуу YouTube каналдарды ачып,
элге сабак айткандар көбөйүп баштады. Арасында жашыраак балдар бар, ар кандай балдар бар. Негизи бул канчалык дурус нерсе, же атайын бир көзөмөл болуш керекпи, ушулар гана сүйлөш керек деген, же ар ким билгенин тараткан туурабы? Негизи бизде Кыргызстаныбызда биздин ушул эгемендүүлүк алгандан бери эле биздин президенттер, башчыларыбыз аябай жакшы адамдар келип динге болгон кысым болгон жок. Ошого биз Кудайга шүгүр жана ошолорго рахмат айтышыбыз керек да. Ошол адамдарга рахмат айта албаган, ыраазычылык келтире албаган Аллахка деле ыраазычылык келтире. Ошолордун ушундай эркиндик бергенинен анан бизде ушундай устаздар, аалымдар өсүп чыкты да. Эми бирок барган сайын баягы эмне болот? Чаржайыт болуп баштайт. Эми азыр ошол ар ким эле сабак берген, биздин баягы салттуу дин дейбиз, Ханафи мазхабка туура келбеген, же болбосо биздин Ахлу сунна вал жамаа акыйдасына туура келбегендер деле сабак берип атат. Эгер мындай болсо, адамдарда эмне болуп баштайт? Башаламандык баштайт. Бир устаз башкача айтса, экинчи устаз башкача айтат. Ошону бир тартипке келиш керек. Бир форматта ошо Кыргызстаныбызда Ханафи мазхабы, демек Ханафи мазхабтан сабак берилиш керек. Анан жаш маселеси боюнча мен деле өзүмө жаш деп жүрө бериптирмин да, бирок 45ке чыгыптырмын. Ошол мен 40 жашыма чейин сабакка отурган эмесмин. Бизде устаздар ушундай тарбия берген. Ошол 40 жаштан кийин анан сабакка отурсаңар жакшы болот. Адам бир аз токтоп алып, ошол мезгилде бир аз тажрыйбасы болот деп. Ошондон улам мен 40 жашка чейин сабакка отурган эмесмин. Эми мындай анча-мынча мындай кайталоо болуп, жаш өзүбүздүн окуучуларды мындай бизден кийинки балдарга мындай анча-мынча китептерин түшүнүп беришибиз мүмкүн, бирок мындай эл астына чыгып сабак кылган эмеспиз. Мен ошол 45-44 жашымда баштадым. Ошол бир аз адамдар токтолуп, акыл эсин Демек, жайып, 40 жаштан өйдө отурса жакшы болмок деп биз пикирдесиз. өзү талап ушундай. Себеби адам жаш мезгилинде баягы өзүнүн эмоциясын алдырып сүйлөйт. Мүмкүн илими жакшы болуп аткандыр, бирок бир аз дагы илим алыш керек дагы. Ошо 40 жаштан кийин чыгып баштаса жакшы болот дейбиз. Эми бул деген нерсе тыюу эмес. Бизден эми башка жаш балдарынан сен чыгып ошол сабакты токтот дегендей чакырык жасап атасың деген эмес. Эми ошол балдар абайлап мазхабтын чегинен чыкпай, анан эми биздин сабактарыбыз көбүнчө баягы адамдарга тарбиялык сабак болуп калып атат да. Анан мен чыгып анан адамдарга насаат айтып жакшы болгула дегенден мен уялып атам да. Мисалы 45ке чыгып алып эле баланы тарбиялоо, аялды тарбиялоону айтуу кыйын экен да. Бирок эми муктаждык болуп мынтип карап көрсөк 45 жаш деле бул жогору эле жаш экен да. Анан эми жаш балдар 30га чыккан, 35ке чыккан балдар анан баланы тарбиялоо боюнча, анан аялды тарбиялоо боюнча айтып атса, мындай чоң жаштагы адамдарга мындай бир одонораак тиет экен да. Баягы жетим аксакал деген бир кыргызда сөз бар. Баягы жаш эле болуп адамдарга насаат айткан. Мына чүгү устаздарыбыз, садок астамлалар, каны бир жашы көтөрүлгөн мезгилде сабакка чубак устаздарыбыз эми ошондой болуп, ошол бир аз илим алып, анан элдин астына чыкса жакшыраак болот, өзүлөрүнө да жакшы, сөз да өтүмдүү болот го деген ойдомун. Жакында муфтий шайланды, жаңы муфтийбиз. Талапкерлик коюу ойдо болду. Кандай шарттарыңыз туура келген жок, эгер койбосоңуз? Анан ошол мезгилде мен да айтып кетейин, ошол мен Египетке ошол мезгилде Египетке кеткен элем. Ал жерде дүйнөлүк чоң китеп ярмаркасы болот. Мен 20 жылдан бери ошол китеп ярмаркасына жете албай жүргөн элем. Анан биздин бир досубуз бар, Аллахым ыраазы болсун. Ошонун Эрлан деген. Аллахым өмүрүн узун кылсын, деди солун чыңгызсын. Ошонун сунушу менен анан Египетке мен китеп ярмаркасына кеттим. Анан ошол мен жанагы диссертациямды жазганга убакыт келип калганга бир аз өзүм убактын бөлүшүм керек болуп, анан сабактарды убактылуу токтотконбуз. Убактылуу токтотуп, анан Египетке барып, анан ал жактан китеп алып, андан кийин эле келип, келинчегимдин магистратурасын жакташ үчүн келинчегим менен Иорданияга кеттик. Анан ошол мезгилде жанагындай бир жагымсыз жарыя чыгып кетти, окуган болсоңуз керек, бүткүл сабактар токтотулду, анда мындай деп. Ошонун баардыгы ошол муфтийлик шайлоого улай болгон бир ушундай бир каршы пикир болду окшойт деп калды. Мен эмес, адамдар айтып атат. Себеби ошол мезгилде муфтий Дамла өзүнүн арызын жазып Замиркага кеткенден кийин анан ушундай ушу мага болгон бир
жакшы эмес ошол жаңылыкты чыгарышты. Бирок мен Аллахка ант ичип айта алам. Муфтийликке барууга, ал жерге документ тапшырууга менде кыпындай дагы ой болгон жок. Себеби менин кыла турган ишим көп. Ал муфтиятта иш, ал жакта жоопкерчилик чоң. Менин өзүмдүн ойлогон пландарым бар да, элге илим жеткизишим керек, ижазаларды бериш керек, балдарды окутушум керек деген. Ошого мага ал жак кызыгы болгон жок, туурасын айтайын. Биз азыр көп жаштар, жалпы эл Кыргызстандын аалымдары менен эле чектелбей, дүйнөлүк аалымдарды интернеттен уккандар өтө көп. Закир Наик жана башка. Биз дүйнөлүк аалымдарды укканда эмнесине карашыбыз керек? Мазхабы да маанилүүбү? Эми дүйнөлүк аалымдардан пайдаланууда көбүнчө англис тилинде сүйлөгөндөрдөн жана орус тилинде сүйлөгөндөрдөн гана пайдаланбаса, арабча түшүнүп, арабчадан илим алам дегендер азыраак деп ойлойм да. Араб устаздардын сабактарына, ошол чет мамлекеттеги араб устаздардын сабактарына катышкандар бизде азыраак. Анан биз сырт жактагы илим алгандарга ошол сөзсүз түрдө анын ишенимин, акыйдасына карашыбыз керек. Жана кайсыл тутунган фигине карашыбыз керек. Биздин Кыргызстанда Ханафи мазхабы болгондуктан бул жерде адамдарга эки ача пикирди бербестен, ошо бир пикирди бериш үчүн ошо алган илимин дагы Ханафи мазхабта алышы керек да. Ошого кимден илим алып атса сырт жактан сөзсүз түрдө ошо эки нерсеге караш керек. Эмне себептен мен Меккеден Иорданияга өтүп кеттим? Себеби ал жакта дүйнөдө жок Ханафи фикх факультети ачылган да. Дүйнөдө биринчи жолу ачылды жана жападан жазды. Ал жерде ошо устазыбыз Салах Абул Хаж деген чоң аалым сабак берет. Ошол мен Кыргызстанга баргандан кийин менден элдер Ханафи мазхабындагы маселени сурайт. Ошон үчүн мен ошону терең билишим керек деген максатта мен ошол жакка барып, ошол кишиден илим алып, анан Ханафи мазхабымды колуман келишинче бекемдеп келдим. Эми бул жактан сырттан илим алам дегендер сөзсүз түрдө ишенимине жана карманган мазхабына карашы милдет деп айтат элем. Сизге суроо жоопко жооп берип жатып, кайсы бир суроо келгенде мага саясий суроолорду бербегиле дегениңизди уктум. Бул деген сиздин суроо жооп сабактарыңыздан чоочугандар барбы? Бир ар тараптан абайлап сүйлөгүлө дегендер болобу? Эми жанагы биздики эркин болгондуктан, камеранын арт жагында кат жазып аткан ким экени белгисиз да бизге. Анан ал жерде камералар тартып турат, түз эфир болуп атканда ошол мамлекетке каршы же болбосо жанагындай бир мамлекеттин саясатына каршы суроолор берилсе, бизди туура эмес бир ыңгайсыз абалга алып келиши мүмкүн да. Анан биз мен мисалы үчүн саясатка кызыкпаган адам катары мен мүмкүн туура эмес сүйлөп алышым мүмкүн. Аны менен менин сабактарыма мүмкүн мамлекетке каршы боло турган болсо анан зыян тийүүсү мүмкүн. Ошон үчүн саясий суроолорду бербестен мен силерге илим жагынан, Ханафи мазхабынан, акыйда боюнча илим алып келдим, ошол боюнча сурагыла. Саясатты мен түшүнбөймүн. Саясатты билем, что жанагы мамлекетти жанагы төңкөрүш жасаганга чакырбаш керек. Ушундай мен негизги нерселерди гана билем, бирок анча мынча ичиндеги мындай кыска нерселерди билбешим мүмкүн. Ошон үчүн саясий суроолорду саясаттардан сурагыла, бизден илимий суроо сурагыла деген гана чакырыгым. Ал мени мындай сүйлөгүлө, мындай муну айтпагыла, мундон гана сүйлөө деген биздин Кыргызстанда андай нерсе жок. Мамлекетибизден Аллахым ыраазы болсун. Мен эң көп окуган комментарийлердин бирөөнө бүгүн жооп алгым келип турат. Бир кыскараак жооп берсеңиз, түшүнбөгөндөр түшүнүп алсын деген максатта берейин. Пайгамбарыбыздын убагында 40 күндүк, 3 күндүк дават жок дегендер бар экен. Буларга эмне дейсиз? 40 күндүк, 3 күндүк деген эреже кантип коюлган? Бул даваттын эрежеси, бул ошол Шейх Ильяс рахматулла алейхи Индияда ушул системаны негиздеп чыккандагы адамдар динден алыстап кеткендигине байланыштуу адамдарды ошол туура жолго чакырып, намазга чакыруу үчүн башталынган жол. Анан илим алып, бизге окшоп 15 жыл, 20 жыл илим алгандарга эмес, бул жана карапайым адамдарга да. Сен үйдө керилиң кечке малың менен, бизнесиң менен жүрө бербей, бир айда бир 3 күн бир аз бир Кудайыңды таанып алчы мешитке барып. Ошол эл менен бир аз чыгып,
Мечитке кирүүнүн адебин үйрөн, чыккан адебин үйрөн, дааратканага кирген адепти үйрөн, жаткан тамак жеген адепти үйрөн, дагы ушул кичине үйрөнгөн нерсеңди барып үй бүлөңө, балаңа үйрөтчү. Мен сенин үйүңө барып динди үйрөтө албасам, сен дагы илим алып жолго чыкпасаң, ушу 3 күндө бир аз келип убактыңды бөлүп койчу. Анан 1 айга 3 күн жыйып койсоң, 1 жылга бир 4 айга деген бул бир жанагындай тартип иретинде гана айтылган нерсе. Бул атайын бир шариаттын талаптары эмес. Жана кайсыл жерде бир тартип коюлса, ошол тартиптин негизинде кеткен. Мисалы, эмне себептен университетте 8:30 сабак башталып, анан мынчада бүтөт. Эмне себептен балдар мындай суббота базар күнү эс алат? Тартип гана. Эмне себептен университетке барып окуп атабыз, эмне себептен мектепке барып окуп атабыз? Тартип болуш үчүн. Мына ошондой тартиптин иретинде гана айтылган маселе, бул шариятыбызда милдеттендирилген нерсе эмес. Дагестанда нике кыйылгандан кийин жаштарга нике кыйылды деген мечиттен кагаз берилет экен. Бул мамлекеттик жактан расмий кагаз эмес, жөн гана нике кыйылды деген молдо тараптан. Бул канчалык дурус? Балким бизге керекпи, кереги жокпу ушул? Мен билгенден мурда ушундай нерсе бар эле. Мечиттерден деле нике кыйылды деген ошол бир сертификат берилчү. Азыр билгенден мамлекет менен мындай бир журналдын негизинде каттоого алынат азыр. Эмне себептен? Себеби бизде шариятыбызда ата текти сактоо негизги ролдордун бири ролу да. Бирөөнүн ата теги, биздин жет атаңды билесиңби деген маселе бар го. Шариятыбызда да ушул нерсеге ата тектин сакталуусу шариаттын талаптарынан. Ошон үчүн жанагы никесиз жакындоо арам болот, себеби ал кимдин атасы экени белгисиз болот. Ошон үчүн нике менен болуш керек. Никени жарыя кылыш керек. Жарыя кылгандан кийин билет, бул кыздын күйөөсү, бул киши экен дегенден кийин ал төрөсө, ушул мезгилде бул менен жашап аткан бунун баласы деген адамдын ата теги билиниш үчүн ошондой кылынат. Эгерде бир адамдар ушинтип мечиттен нике кыйдырып эле кетип барып мамлекеттик нерседен каттуудан өтпөсө, кийин бир проблема болуп бир көйгөй жаралып кала турган болсо, ошол жана сертификат бир жардамга келеби деген нерсе. Бирок бул милдет эмес. Бирок сөзсүз түрдө биз айтабыз, ошол мамлекеттен каттуудан өтүшү керек. Нике бул адалдап берген нерсе. Анан мамлекеттен өтүп ошону каттуудан алыш керек. Бизде мен билгенден кээ бир мечиттерде берет аны далил иретинде. Кыргызстанда кафеде өткөн тойлорго качан бардыңыз акыркы жолу? Акыркы жолу, эгер адашпасам, Чубак устаздын баласы Абдулла үйлөнгөндө бардым. Берейин деген суроом, азыр той айла жок, өтөт, токтото албай жатабыз, ысырап көп. Арак жок, халал той алып барам деген тамадалар бар. Бул канчалык дурус? Тамада кандай болуш керек? Музыка бар. Эми тамада дегенде баягы адамдардын талабына жараша тамадалар өзгөрүп баштады. Илгери жанагы халал адал тойдун тамадасы бардыгы тамада бир болчу эле да. Өзү негизинде эле менин пикиримде тойлор үйдө өткөнү жакшы болот эле. Баягы үйдө өтсө үйдө береке болот. Анан биздин дос чарыбыз көбөйүп кетти, таанышыбыз көбөйүп кетти, баарын үйгө батыра албайбыз. Анан ошондон улам кафелерде, ресторандарда той өткөрүлүп калды, бирок ошого ысырапкерчилик кылбастан өткөрүлсө шариятыбызда тыюу жок ага. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер той үйлөнсөңөр бир кой союп болсо дагы той өткөргүлө деген хадиси бар да. Ал деген нерсе эми элестетиңиз, пайгамбарыбыздын мезгилинде үйүндө 1 килограмм куурмасы, 1 литр суусу бар үй, бүгүнкү тамагыбыз бар деп эсептеген үй бүлөдө сен той өткөрсөң, жок дегенде 1 кой союп өткөр деген, демек тойдо мындай ысырапкерчилик кылбасаң, бирок жакшы өткөрсө деле зыяны жок деген нерсе. Бирок ошол эле мезгилде, азыркы мезгилде өтө чектен ашып кетти. Чектен ашып кетип, баягы 1000 адам, 2000 адам кылып, анан ал тойго алып барган кошумчаны эсептеп, анан ал жерге атын жазып, ушул нерсе болбогон нерсе да. Ушул нерседен арылса да, тойго кошумча кылсаң, ошону чын дилиң менен кайрама кайтаруу милдеттебей туруп эле кошумча кошсо да. Мисалы, мен өткөндө бир жерге барсак, акча берилген, анан кийин биздин бир жакшылыгыбыз болуп калганда, ошол акча кайра келди да. Анда эмне кереги бар, анда биринчи келип апарбай эле койсок болбойт беле деген жок. Ушундай нерсе болбосо, баягы кийит кийгизүү деген, бул калпак мындан өтүп, бул көйнөк тигинден өтүп жүрүп жада калса, Кытай жанагы немеси эле бар, жакасы эле бар, мындай эле сүрөттө ачсаң, баягы жок көйнөктөрдү чыгарат. Кыргыздар
апарып эле алып келип муну кийбейт деген бир шылдың иретинде ушундай болду да. Демек биз ошон тойлордун немесин бир аз көтөрүшүбүз керек. Ошо тойлор чыныгы той болсо, анан кошумчалар чын дилден болсо, карыз эмес. Эгер карыз боло турган болсо кылбай эле койсо, анан ошол музыкасы жок. Музыкасы бар жерде арам болот тойлор. Анан о жанагындай жылаңач кыздарды бийлетип жаман бир бу неме болуп атат. Аялдарды бир баягы никесинде эмес башка аял менен бир эркектерди бийлетип ушундай болду. Эми азыр диний тойлор дегенде деле ошондо деле бир чектен ашып кетип аткандарын мен көрүп калдым кээде. Мында оюндарды өткөртүп анан бир нерсе кылып жанагындай өткөндө бир адал эле тойдо жана лотерея болуп кетти. Кандай кылат экен, бир номерди жазып 100 сом салып туруп лотерея аласың. Баягы арам эле лотерея, бирок диний тойдо. Анан тиги аралаштырып туруп анан приздерди алып адамдар. Мен ошол жана акыркы тоюма барганда, ошо Абдулланын тоюна, Чубак ажынын тоюна барганда ошол мындай чакан гана адамдар чакырылган, устаздар, аалымдар чакырылган, келип дуа тилегин берип, анан ошол берген сый тамагын жеп, өзүнүн насааттарын айтып, аялдар башка, эркектер башка болуп таркап кетти. Андан мурда биздин доктор Замир деген агабыз бар. Ошол баласын үйлөгөндө ошондой кылды. Ушундай кылып, мындай өтө чачырабастан, өтө кымтыбастан бир орто той өткөрсө жакшы болот эле. Анан тамада дегенде дагы ошол тамадалар азыр бөлүнүп калды. Бир аз намаз окугандар исламий тамада болуп кетти. Бизде тамада деген нерсе жок эле. Болгону эми баягы бир адам башкарып турбаса, той ызы чуу болуп кетет экен. Ошондон улам зарылчылыктан кылынган нерсе, зыяны жок дейм. Мен эгер мазхап карманбайм десем, мен кандай белгилерге туура келишим керек, кандай илимим болуш керек, менде кандай белги болгондо гана мазхап кармана албайм. Ушул жөнүндө. Мазхап кармануу ар бир адамга милдет. Мазхап карманбайм деген адам Абу Ханифа рахматулла алейхинин же Имам Маликтин мазхап ээлери бар го, ошонун даражасына жеткен илим алыш керек. Ошонун даражасына жеткенден кийин ал мазхап кармабастан өзү өкүмдөрдү чыгарат. Андай адамдар 400-хижраттын 400-жылынан кийин чыга элек. Тарых немелеринде ошондой. Ошо 400-жылга чейин Абу Ханифа, Имам Малик, Шафилер, Ахмад бин Хамбалдар чыгыптыр. 400 азыр 1445-жылбы хижраттан. Ошо 400-жылдан кийин чыга элек. Андан кийинки бардык аалымдар мазхап кармаган. Демек адам бул суроо дагы бир аз одонораак да, мен мазхап кармабастан туруп ибадат кыла албайсыз да. Анын үчүн Абу Ханифаныңдай илимдүү болсо мүмкүн. Демек азыркы заманда тирүү жүргөн ар бир жан мазхап карманыш керек. Ким карманбаса бул толук адашты. Толук адашты. Мекенди коргогондо, мусулмандар дин үчүн согуш кылганда жан бергендер булар шейх кеткендер болуп айтылабы? Ооба. Эми мисалы Баткенде чек арада туруп каза болгондор, Палестинада каза болгондор булар шейх деп эсептесек болот. Шейит Шейит деп эсептесек болот. Себеби ошол мекенди коргоп, ооба. Эми менде мындай суроо болот. Мен мусулмандардын жүрөгүнө бир тынчтык алып келүү максатта суроо берейин деп турам. Палестинада көп жаш балдарга боорор жатышат, жардыруунун астында калды, дубалдын астында калды депчи. Шейит кеткен адам жан берип жатканда кыйналып жан береби же бизге ошондой көрүнгөнү менен ал жакшы жан береби? Эми ал жандын чыгуусу бизге белгисиз болгондуктан биз билбейбиз. Бирок салих, жакшы адамдардын, анын ичинде шейиттердин жан чыгуусу жеңил болот. Себеби ошол шейит эмес, илим жолунда, жакшы жолдо өлгөндөрдүн деле өлүмү жеңил болот. Жан чыгуусу жеңил болот. Анан баягы мекенин коргоп, элин коргоп өлгөндөрдүн бизге кыйналгандай көрүнгөнү менен аларга жеңил эле болду деп үмүт кылабыз. Биздеги далилдердин, аалымдардын сөздөрүнүн негизинде ошондой. Кандай адамга жаназа окулбайт? Чынында акыйкатта. Негизи жаназа окулбай турган бул мусулман эмес адамга жаназа окулунбайт. Эмнеге мусулман эмес адамга жаназа окулбайт? Себеби пайдасы тийбейт. Себеби биз ал жаназа деген дуа болуп, ошол маркумга биз дуа кылабыз, Аллахым күнөөсүн кечирсин, бейишке барган болсун. Ал эми мусулман эмеске жаназа окулунбайт, себеби пайдасы тийбейт. Анан биздин шариятыбызда кээ бир нерселер бар, ушуларга жаназа окулунбасын деген бул саясий өңүттөн айтылган. Мисалы, өзүнө өзү аскандар, анан жанагы тоноочу жол тоскондор, рекеттер деп коебуз, ошолорго дагы жаназа окулунбайт дейбиз. Эмне себептен? Ошол турабыз да акырына чейин окубайбыз деп. Анан жалдырап анан келгенден кийин анан бир жашыраак молдон чыгарып эптеп окуп койгула деп адамдарга ушундай сүрөттү калтырабыз. Ушундай боло турган болсо жаназам окулбай калуу коркунучу бар экен деген
коркунучтуу жүрөгүнө киргизүү үчүн. Себеби өзүн өзү өлтүргөндөр кийин анан ойлонуп калат, ушул нерсеге барбаш керек экен. Ошондон. Устаз, акыркы 3 суроо калды. Ушу менен жыйынтыктайбыз. Азыр дин жолунда жүргөн, туура жүргөн адамдарга силер фанат болуп кеттиңер деп бир сын тагып, бир жаман сөздөрдү айтып жүрүшөт. Ушунун чегин белгилеп бериңизчи. Ибадат кылганда кайсыл нерселер фанатизмге кирет? Кайсыл чекке чейин бул фанат эмес? Эми биз туура динди карманып, өзүбүздүн ибадатыбызды кылып атсак, анан намаз окугандардын көзүнө биз фанаттай көрүнүшүбүз мүмкүн. Мисалы, ислам менен жашоо, дин менен жашоо деген бул эреже менен жашоо да. Адамда эреже жок болсо, элестетиңиз, 11 адам футбол ойногондо эки тарап болду. Эмне себептен судьяны коет? Ортодогу тартип болушу үчүн. Тартип жок, кирип ойной бергиле десе, абал кандай болот? Ошонун сыңарындай эле ошол тартип болушу керек да. Тартип болбосо болбойт. Тартиптин негизинде анан кийин ошол бир туура жолго түшүлөт да. Анан тартиби жок болгондон кийин адамдардын көзүнө эмне болуп баштайт? Бирөө чачын коюп баштайт, анан бирөө башкача кийинип баштайт, анан айтабыз да, бизде эреже бар. Кийимдер мындай болуш керек. Кийимдин өлчөмү кандай? Кийим кийгенде ошол жердеги аалымдар жектебеген, намаз окубагандар шылыңдабай турган негиз кийиниш керек. Анан ошондо баягы авратты, уят жерди жабылган кийим болот. Анан кээ биркилер жана башка жактан келген кийимдерди кийип, же башка бир улуттун кийимдерин кийип алат. Эми ошол эле мезгилде дагы бир айта турган нерсе, эгерде бир адам динди бекем карманып, Пакистандын көйнөгүн кийип алса, ал нерсеге биз мындай бир туура эмес көз караштарды айтабыз, башка улуттун кийимин кийип алдың деп. Ошол эле мезгилде жынса кийип алсак, эч ким Американын кийимин же болбосо капырлардын кийимин кийип алдың деп айтса болбойт. Өзүлөрү мисалы кээ бир интервьюлордо көрүп калып атабыз, аялдар келип, өзү жылаң баш. Анан баягы Европанын кийимин кийип алган, силер жоолукчандар арабтарды, туура арабтардын кийимин кийип атасыңар деп. Бирок азыр кыргыздардын нукура кийимин кийип, калпагын кийип, элечегин кийип аткан ушул молдолор негизи, мусулмандар. Анан ошондон улам эле биринчиден ошол кийимге асылгандыгы адамдардын жанагы биринчи эле динди көрө албагандан, анан шылтоо таппастан ошол анын кебетесине, кийимине, бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн салтыбыздан кетпестен, чектен ашпастан, ушундай кылса. Эми фанат дегенди дагы бир түшүндүрүп өтсөм, фанат деген нерсе бир нерседен аша чаап кетүү. Динде аша чабууга тыюу салынган. Ат-татарруф дейт. Чектен ашып кетүү. Мындай кыл десе андай кылбайт. Аны мисалы үчүн мамлекетте баш ийдесе мамлекетке баш ийбейм мен. Мен өзүм билип Сирияга кетем. Бул деген нерсе чектен ашуу. Муну шариятыбыз деле жектейт да. Ошол эреженин негизинде жашаш керек. Ошо Ханафи мазхабы жашоонун эрежеси. Эң оор 3 сөздү угуп калам. Араб кулдар, даватчыларды тентирегендер, баян айтса устаздарга жомокчулар дегендер бар. Биз буларга өзүнө жараша жооп беришибиз керекпи? Кандай кылышыбыз керек? Эми бул жанагы динден бир аз алысыраак түшүнүктөгү адамдар баягы өзүлөрүн биз кыргызбыз деп, ошол эле мезгилде кыргыздын деле баягы жакшы түшүнбөгөн. Биз Тагай бийден бери эле биз кыргыздар мусулман болуп андан келатпайбызбы? Анан мусулман болуп датка энебиз ошол элечек кийип эле Алымбек датка намаз окуп эле жүргөн, ошолорду эч ким араб кул деген эмес, ошол эле ошо неменин чапаны, Алымбек датканын чапаны, ушу менин чапанымдай эле чапан болгон, кыргыздын чапаны. Анан баягы ичиндеги бир көрө албастыгын анан араб кул деп биз ошол арабтарды туурап кетип атабыз дегендей бир маани айтат. Негизинен бул ислам дини арабтын дини эмес да. Бул бүтүндөй адамзатка түшкөн дин. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын айткан жакшы сөзү бар да. Араб менен араб эместин эч кандай айырмасы жок Аллахтын астында. Ким Кудайдан корккон, ошол гана Аллахтын астында бааланат деген. Демек биз ошол динибизди кармап аткандыгыбыз араб болуп кеткендигибиз эмес. Чубак устазыбыз дайым айтып келчү эле, ошол биз кыргыз эл, кыргыздын каада салтын, кийимин ушул мусулман болгондон бери кармап калдык. Мен Россияга барганда кээ бир кыргыздарды көрдүм, жимшиган көзүнөн башка эч нерсе калбаптыр, дини да калбаптыр, тили да калбаптыр деп. Эми биз ушунча жылдан бери дин карманып келсек, тилибиз деле жоголгон жок, калпагыбыз деле жоголгон жок.
Бул дин бир улутту жок кылууга чакырык жасабайт. Балки бизде шариятыбызда урф деген адап бар. Үрп адатка карап маселелер чечилинет, үрп адатка каралып. Демек, ошол араб кулдар деген өзүнүн ордуна коюлмаган ат деп мындай шылдың иретинде же бир адепсиз адамдардын айткан сөзү дейбиз. Экинчиси тентирегенде эми жанагы даватчылар ар бир үйгө барып, мечитке баргыла, келимени айткыла дегенди тентиреген деген мааниде айтып атат. Ошол эле мезгилде арак ичип тентиреп жүргөндөр деле бар, аны айтылбайт. Андан кийинки дагы эмне үчүнчүсү? Жомокчулар. Эми жомокчулар дегенде буну канчалык бир деңгээлде моюндашыбыз керек. Канчалык бир адам, устаздар, кээ бирки ошо дин сабагын айткандар чындап эле динде жок нерселерди жомоктордо айткандар бар. Кече өткөндө бир нерсени угуп калдым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: менин маулидимде мындай кыла турган болсо, ал мени менен бир нерсе болот. Анан Абу Бакырдын мезгилинде ким маулидти акча сарптаган болсо мындай болот. Андай нерсе жок шариятта. Маулид бар, ооба, маулид пайгамбарыбыздын туулган күнү. Аны эскеребиз, салават айтабыз, бирок жанагындай нерсе жок. Пайгамбарыбыздан андай хадис да жок. Ал пайгамбарыбызга атынан жалган айтуу болот. Анан ушуга окшогондор анан адамдарга жаман көргөзүп коюусу мүмкүн да. Ошон үчүн дин илимин айтып атканда так китептеги, ошо китептеги нерсенин дагы чынжырчасы менен анык динди элге айтышыбыз керек дагы. Ошондой жаман нерселерге биз дагы жомокчу дегенге отуруп калбашыбыз керек. Негизи илимди айтып атканда ошол Ханафи мазхабтан чыкпай, Ханафи мазхабтагы фатва бериле турган, этибарга алынган китептерден айтылса, биз жомокчуларга деген атка конбойбуз. Анан жалпы эле биз исламды айтып атсак, жомок деген болсо, алардын проблемасы. Алардын өзүнүн көйгөйү. Устаз, акыркы сурообузду ушуну менен жыйынтыктайлы. Намаз окугандардын ичинде дагы, өзүнүн ичинен дагы бир бөлүнгөндөр көп, жамаат болуп бөлүнгөндөр бар, пикирлери ар башка, ынтымакты кетирип аткандар бар. Кантип жалпы ынтымакка чакырып, кандай нерсе кылабыз? Негизи жамаат болуп бөлүнгөндү мен жактырбайт элем. Жамаат болуп бөлүнгөндө ар ким көмөчүнө гүл тартат болуп, ар ким өзүнө неме кылып, биз ушул Матуриди акыйдасын карманып, Ханафи болсок, ушул биздин жамаат ушул жетиштүү болот эле. Анан эми кээ бирки ушундай жамааттар бар, алар ошол дин жеткизүүдө мындай келишип жамаат болуп жеткизбесек бир адамдын колунан келбейт экен деген мааниде гана бир жамаат болуп калбаса, анда диндеги бөлүнүүндөгү жамаат бул шариятыбызда кайтарылган. Исламга кызмат кылууда жамаат болуп кызмат кылсаң макул. Бирок менин жамаатымда шарият мындай, сенин жамаатыңда шарият туура эмес деген бул динди бузууга, элди экиге бөлүүгө алып келет да. Ошого макул бир исламга кызмат кылууда бир жамаат болгула. Бирок менин диним, менин жамаатымдын сөзү гана туура деген туура эмес. Мен ушул эч бир жамаатка кошулбаган, баягы эски ошол Кыргызстандагы аалымдардын, устаздардын жолу менен, Чубак устазыбыздын жолу менен ошол келип эле биздин эч кандай жамаат бир немеге кошулуу жок. Болгону бардык жамааттар менен иштешебиз. Себеби менин максатым элдерге дин жеткизүү. Маселе айтып берүү. Мага мени жанагы мамлекет тарабынан гана тыюу салынган деген жамаатка гана барбай койбосом, себеби ал жерге барсам ушул арасында соучастник деп же болбосо жанагы ошонун экесин деп кармалып калуу эле коркунучу болбосо, мен аларга дагы барып туура динди жеткизүүгө аракет кылат элем. Ошого мен бардык жамааттар менен, Ахлу сунна вал жамааттын ичиндеги жамааттар менен иштешүүгө мен даярмын. Иштешип келе жатам, дагы сабак берем, сурооруна жооп берем. Ошо менин максатым ушу, бирок эч бир жамааттын өкүлү эмесмин. Сизге ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөнүңүзгө. Ушу менен жыйынтыктайлы, бир-эки ооз эркин кыргыз элине кайрылсаңыз болот. Аллахым ыраазы болсун, ушул биздин үнүбүздү, анан бизди элге таанытуу максатында ушуну уюштурганыңызга сизге терең ыраазычылык билдиремин. Жаман көз, жаман сөздөрдөн Аллахым асырап, эли жерибизге тынчтык, аманчылык болсун. Жана биздин үстүндөгү башчыларыбызга Аллах таалам туура жол берип, ошол туура жол менен элди башкарып, элибизге кызмат кылып жүрүшүн Аллахым насип этсин деп дуа кылабыз. Аллахым ыраазы болсун. Урматтуу достор, жалпы бир туугандар, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Ассаламу алейкум.